Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı tuğanlarım, Müslüman bir tuğanlar. Biz Cenab-ı Dolbordun ulandısı. Leylek sürüktü moldalar. Bizim bugünkü konuğumuz Oşalına bizde bilesizler, Leylek'teki köpçülük uğrular Özbekistan'a koçup barıp yaşap kalgan, yoksa Tacikistan'a koçup barıp yaşap kalgan, kayra adır veya SSSR joyulgan eкен kayra koçup gelip Kırgızistan'da yaşap atat. Alardı bizde çöldükler de koyuyor, tamam mı? Leylek'te bilesizler. Oşa çöldük Kırgızlardan bolğan Zarip Ükavidi çakırganımız anda sözlü özüne öre. Selamun aleyküm ve rahmatullah. Wa aleyküm selam ve rahmatullah. Zarip qanday Ükam? Жақсың ба? Жақсы, рахмат. Bizim sözüge hoş geldin. Anda sen özüңdü bir tanıştırsan. Atın kim, atang atı kim? Oşa Leylek'tin qaysı ayırından köçüp ketken ata babalarың, anan Leylek'te oşa qaysı urudan bolasың. Oşol jөнүндө айтсаң, anan kalgan dagы men суроолорду беремин. Рахмат, атайын ұстазыңыз шақырғаныңыз үшін. Мен сізден ұстаз деп қайра берейін сөздің башында. Себебі Исламский университетте біз сізден ем алғанбыз. Менің атым Зарип, фамилиям Жорабаев, 1981 жыл болам. Біз бүгінгі күнде мысалы географиялық жақтан бөлініп қалғандықтан туылған жерім ошол Тажикстан Республикасының Элнабад облысына караштуу Шарыстан району Бөрөгөн деген айылда төрөлүп өскөнмүн. Уруузга келе турган болсок, биз Кесектин Бөксө урусунан, Бөксөнүн Көчөк урусунан болобуз. Мен ушул айылда, Бөрөгөн айылда төрөлүп өстүм, мектепте ошол жерде бүттүм. Кыргыз мектеп ол жакта. Жок, тилекке каршы ошол биздин жашаган районубуз, Шарса району деп коет. Шарса районунда 19 айыл бар боло турган болсо, ошон 2 айылы кыргыз айыл эле, райондун жарымы тажиктер, анан бир айылдын жарым тажик, калган бүт айылдар өзбек айылдары эле. Ошол региондо көпчүлүгү өзбек айылдары болгондуктан биздин мектеп тилекке каршы мектебибиз өзбек мектеби эле. Özbek mektebi. Leylek'tin qaysı ayılından bolasыңар, түпкүлүңөр? Түпкүлүбүз Leylek районунун Аксу айылынан болобуз. Аксу айылы. Замбөрүш деп атап коет. Замбөрүш деп аталып коет. Ата бабаларыбыз эми кыргыз көчмөн болгон экен. Кайсыл жер ыңгайлуу болсо, баягы мал бакканга ушул тоодун этегине барып ыңгайлуу жерге барып отурукташкан экен. Ошол Замбөрүштөн көчүп барып, ошол бүгүнкү күнү Бөрөгөн айылына отурукташкан. Бөрөгөн айылына карайт болсок, тоодун астына жайгашкан. Бир жагы күнгөй болсо, бир жагы тескей. Кайтара ошол баягы тоонун арасынан барып тоолуу жерге жайгашып Тоолуу жерге жайгашып алганбыз. Тоолуу жайсак болот. Шундай айылдан карасаңыз асманды эле көрөсүз, төр жагыбыз тең тоо. Анан бизде мисалы адыр деле, мына Тажикстан чек арасы жабылганга чейин деле, анан кийин деле, мына бизде кошуналар бар. Бөрөгөндүк туугандар деп туруп ошолор күрүчтөрүн алып келет да, мисалы. Баягы кенже күрүч деп туруп күрүчтөрдү ошол алып келип туруп Leylek'те туугандарга эле таркатып коет негизи. Бардыгы эле ортодо бөлүп алышат го негизи. Өзүнүн туугандары да. Туура. Эми биздин айылыбыз баягыда Бөрөгөн тоодо аста болгондон кийин баягы места же тоодо этеги кичинекей болгонбу. Анан кээ бир туугандарыбыз чөлгө карап көчкөн. Бүгүн Дагы чөлгө. Тоодон чөлгө карап көчкөн. Анан баягы Зафарбад районунда койду, ошол жерге суу Сырдариядан барып, суу канал менен барып, жерлер эгин тала ачылгандан кийин элдер кыргыздарыбыз, туугандарыбыздын кээ бирлери ушул чөлгө барып көчүп отурукташып, ошол жерде деканчылык кылып, баягы сиз айткан күрүч эккендер, ошол жерде күрүчүн эгип, деканчылык кылып, анан бүгүнкү күндө Leylek районунун ушул Тажикстанга жакын жерлерде ошол жерге Ленабадка барып базар кылып, ошентип каттамдар өтө жакшы эле. Анда Зарип, sen endi ошол dini ilim жолун айтып берсең. Dini ilimге sen кандай келип калдың? Же атаң молдобу, же сенден эле молдо башталдыбы дегенде. Ошо dini илимге кантип мындай кадам баштадың? Ошол жөнүндө бир айтып кетсең. Кайсы жылдары? Негизинен атам тарых мугалим болуп мектепте иштеп келген. Ушул өмүрүнүн акырына чейин мугалимдик кылып өтүп кетти. Мен да ушул ата кесип болуп бүгүнкү күндө кесип мугалим. Атам тарыхтан сабак бергенс, мен бүгүнкү күндө диний сабактан сабак берип келем. Кээде атам экөөбүз отуруп калганда тамашалашабыз. Себеби атам союздун мугалими да. Сиз адам маймундан жаралган деп элге түшүндүрүп келген болсоңуз,
мен айтып келем, Аллах инсан жараттыр деп, мен бул жактан айтып келем деп, кеде атам көз тамашалап койчу элек. Ошентип Сиздин айткандарыңызды мен оңдоп атам дейт экенсиң да. ошентип атам көз тамашалап койчу элек. Ооба, атам мугалим, молда эмес. Мен диний илимди алгач атамдын иниси айылы молдосу болгон. Ошол кишиден бир аз тамгаларды окуп үйрөнгөнбүз. Намаз ошол кишиден окуп. Тарыхчын ошол абаңдын атын айтып койсоң. Атамдын инисинин аты Калбай. Калбай айылдын молдосу. Бүгүнкү күнгө чейин айылдын молдосу болуп эмгектенип келет ал киши. Бөрөгөндө. Ал киши азыр көчүп келген бул жака. Биз азыр көчүп келген тарыхты айтып коебуз. Азыр 2002 жылдан бери жашаткан жерибиз бүгүнкү күндө Ысык Ата районунун Ивановка деген айылында турабыз. Ошол Ивановка айылында ошол абам молдочулук кылып келет дагы эле. Анан алгачкы илимди ошол кишиден алганбыз. Анан мектепте Кудайга шүгүр мен жакшы окудум. Кызыл аттестат менен бүткөн мен окуду. Анан келечекте мен бир медик болом деп ниет кылып жүрчү элем. Тилге каршы бул ишке ашпай калды. Ишке ашпай калган себеби биз 1999 жыл мектепти бүттүк. Ошол доорда жогорку окуу жайга өтүү өтө кыйын эле. Байдын балдары гана таныш билиши бар күчтөр гана окуп калса, мындай колунда жок орто эмеги кишилер диний жогорку окуу жайларга Кыйын. Окуушу өтө кыйын эле да. Коррупция өтө чоң эле. Анан атам мугалим, мен да жакшы окуган бүткөнмүн. Атам өтө аракет кылды, бирок окууга киргизе албады. Мен 11-классты бүттүм, окууга бара албадым. 2 күн тарынып мен үйдөн чыкпай тамак жеп отуруп алган учурлар болгон да. Окууга өтө албадым деп. Атам кийин кайра айтты, эми сентябрда болбой калды, буюрса январда 2-чи семестр башталат. Ошого мен сүйлөштүм. Буюрса окутам деп мага эме кылган да, көңүлүмдү алган. Ошентип отуруп эле бир күн октябрь айы эле, сентябрь жок окуу башталып кетти. Октябрда бизде айылда Эшен деп Өрөтөө шаарынан эшендер келип, мындай динди үйрөтүп, эл чакырчу эле эшендерди. Биздин өзүбүз атайын бир эшен баба деп, эшенибиз бар эле, Аксөөктөрдөн болгон. Алар келип, элге насаат кылып, лазымдарына келип кетчү эле. Ошентип отуруп айылда бизде ошол эшендин колунда илим алган диний тармакта бир киши бар эле, аты Талып деген 77-жыл киши. Ал киши биринчи жолу мындай айтканда исламий той менен үйлөндү да. Ал келип үйлөнүп той исламий тартипте өттү. Ана атам ошол жерде ошол устаз менен сүйлөштү да. Менде бир балам бар, мектеп бүткөн. Сиздин окуу жайыңыз бар, окуса болобу деп. Медреседе. Ал киши макул деген экен. Эгер окуйм десе азыр алып кетем деген экен да. Атам үйгө келип эле кийин кеттик, бир жерге барабыз деди. Ошентип отуруп мени Өрөтөөгө ошол Абдурахим хан деген устаздын колуна алып келип шакиртке тапшырды. Ошентип мен алгачкы илимди анан расмий түрдө ошол медреседе 1999-жыл мектеп бүткөндөн кийин ошол жерде илим ала баштадым. Айылда Калбай абаңдан канча илим алган? Малифсаны бүткөн белең? Ооба, малифсаны бүтүп, Куранды окуп калган элек. 10-15 сүрө жаттап койгон элек. Өрөтөөдө кандай илим алдыңар ал жерде? Ал жерде шарттары кандай эле? Кыйынбы? Же шарты жакшы экен аларда? Мына бизде Кыргызстанда, Өзбекстандан келгенде өтө эле шарттар кыйын болгон да ошол жылдары. Эми ошол учурда азыр бизде дин эркиндиги кандай болсо, Тажикстанда ошондой дин эркиндиги болгон экен да, эми билишимче. Медреселер ачык эле. Анан биз барып окуган медреседе 2 багытта илим беришип эле. Куран жаттоочулар атайын Куран менен жаттап тахфиз Куран жаттачу карылар. Анан илим жолунда окугандар атайын устаздан баягы араб тил грамматикасын, сарх, наху, фиқ, акыйда китептерин окушу эле. Мен ошол илим жагын тандадым дагы. Ошол Абдурахим устаздан биз илим жолун алдык. Ал киши өзү илимини Ташкентте окуп келген экен. Институтта 2 багытта окуп келген экен. Светтик жактан юрфакта окуп, анан диний тармактан анан ислам институтунда окуп бүтүп келген илимдүү бир киши эле. Белгилүү, ошол доордун белгилүү алымдарынан бирөөсү Молла Марфжан деп Тажикстанда, Өзбекстанда жүрүп калган белгилүү молдого ошол кишинин колунда илим алган экен.
Анан биз ошол кишинин колунда 1 жылга жакын, 1 жылдан көбүрөөк илим алдык. Аны кээ бир себептерге байланыштуу медресе ишмердил токтотулду. Анан ошол жерде биздеки таратты. Биз медресене үйгө кеттик эле. Андан кийинки илим жол кандай болду? Кыргызстанга кантип келип окуп калдың? Биздин ошол Ислам университетинде кайсы жылдар келип окудуң? Анан 2002-жылы ошол доорда Кыргызстандын президенти Аскар Акаевдин буйругунун негизинде бизде бир журналист Аксакал деп коет. Көп жолу ушул кыргыз чачырап кеткен кыргыздар топтоо максатында Өзбекстанга, Тажикстанга көп сапар кылган Тайтөрө деген аксакал бар эле. Ошол инсан барып кыргыздарга аралап, жүргүлөр. Бизде Чүй деген өрөм бар. Ал кенен бир жер. Ошол жерде кыргыздар азайып кеткен. Ошол жерге барып жайгашсаңар жакшы болот деп, ошол демилгеси менен биздин ошол көрөгөн айылында жайгашкан туугандар, анан чөлгө көчүп кеткендер, чөлдү аралап жүрдү. Чөлдө мисалы 5-6 айылга көчүп кеткен да. Ал бардык айылдарга Тайтөрө аксакал барып, бияктагы шартты түшүндүрүп берген. Анан ушул өзүбүздүн бөрөгөндүк туугандардан 3 киши делегат катары келип, бул жакты көрүп кетти алгач. Көрүп кетип жактырып туруп, аны көзсөңөр болот экен деген кеңешин айткандан кийин ошо айылда өзүмдүн бир тууган алам, 77-жылы болот. Ал семьясы менен көчүп жөнөйт. Биринчи көчүп өткөндөрдөн. Анан ноябрь айында анан мен айтып келдим, бияка көчүп келдик. Ал үчүн мен бойдо элем. 2002-жылы. Биздин көчүбүз себеби 2 нерсе менен болгон. Биринчиден ушул кыргыз улутун сактап калыштык. Анан кыргыз тилибизди сактап калуу максатында үй жай болсом жакшы. Эч бир кемчилик жок бизде, мисалы жашообуз жакшы. Ошондой мени таштап тилибизди, анан улутубузду сактап калайык деп, динде бар мухажирлер динини сактап калып Мадинага көчкөн сыяктуу бизде өзүбүздүн бөрөгөн айылдан Кыргызстанга көчүп келгенбиз 2002-жылы. Анан бул жакта жашоо кандай башталды? Ошондо түз эле эмеге Ивановкага келип жайгашдыңарбы же башка жерде жайгашып, кийин Ивановкага бардыңарбы? Жок, түз эле Ивановкага келип жайгашканбыз. Албетте кагазда көрсөтүлгөн нерселер менен иш жүзүнө ашкан иштер ар кандай болуп калды. Ал жерде кагазда көрсөтүлгөн биздин этнический кыргыздар деп коет да. Этнический кыргыздарга мамлекет тараптан жардамдар берилет деген кагаз түрүндө эмелер бар эле. Силерге барса үй берилет, участок берилет, таладан эгин жер берилет деген бир өзгөчөлүктөр бар эле. Ал нерселер тилге каршы ишке ашкан жок. Анан бул жерге алгач көчүп келгендер, мисалы абамдар биринчи көчүп келди май айында. Алар бир старый больница деп коет, эски больница болгон экен. Ошол жерде палаталарга ушуну бөлгөн да. Ар бир Ивановканын өзүндө ушул палаталарга ушуну жайгаштырган. Анан шарт бир аз окшошпой атат деп абам айткандан кийин биз ошол жылы апам экөөбүз кийин күздө ноябрда келдик. Деканчылыкты сатып, бир аз акча менен келип, Ивановкадан кийин өзү үй сатып алып, анан абден баягы старый больницадан мен старый больницада жашаган болсом 14 күн жашап калдым да. Үй таап чыкканга чейин. Анан үй алып, биз старый больницадан чыгып өзүбүз кадимгидей үйлүү жайлуу болуп кеттик ушул жерде. 2002-жыл биз ошентип көчүп келдик. Ысык Ата району Ивановка айылына көчүп келгенден кийин бул жерде жашоо биринчи кичине кыйынга турду. Тааныбаган жер. Бирок биз чөлдүк болгондуктан көп туугандар бар дыйканчылыкты жакшы өздөштүргөндөн Чүй өрөөнүндө дыйканчылыкка мүмкүнчүлүгү жакшы экен. Анан туугандар бар дыйканчылыкка алек болуп кетти. Ошентип бүгүнкү күндө мисалы жашоолору ушул алгачкы жашоо дыйканчылык менен башталган да. Ал эми өзүмө которо турган болсом, мен 2002-жылы келип бул жерде 2 жыл бизде дыйканчылык иштедик. Анан мен өзүм илимге кызыккандыктан бул жерде изилдей баштадым, кандай окусам экен деген идея менен дайым изилденип жүрдүм. 2003-жыл мен үйлөндүм, дыйканчылык кылып, анан бул жерде үйдөгүлөр эми жашыңда бир топ болуп калды, үйлөнмөсөң болбойт дегенден мен 2003-жыл үйлөндүм. Анан 2004-жыл аны изилденип жүрүп Исламский университетке келип тапшырдым. 2004, анан расмий түрдө мен 2004-2009-жылы Исламский университетте сиздердин колуңуздарда илим алдым. Ал вакытта 5 жыл болчу бизде,
Ал жак 5 жыл. 5 жыл эле. Ошол анан расмий түрдө мен диний маалыматымды Исламский университетте алганмын. Андан кийин илим жолуна эме кыла турган болсок, Исламский университетте 2009-жылы окууду бүттүк. Бүткөндөн кийин ар бир студенттин бир максаты ушул дин тармагында иштеп кетүү болот. Анан ушул биздин аймакта Ысык районунда, Ивановка айылында Токмок деген шаар бизден нары. Ошол Токмок шаарында бир институт бар экен. Бул институттун жетекчиси Лугмаражи деген Дунган. Дунган. Муфтинин жардамчысы болуп иштеп жүргөн. Муфтинин жардамчысы болуп ал учурда иштеп жүргөн. Ал жерде Лукман Ал-Хаким деген институтты түптөгөн экен. Анан ал жерде Дунган туугандар көбүрөөк окуйт экен. Бирок институттун программасында кыргыз тили, анан кээ бир сабактар кыргыз тилинде өтүлсүн деген өзгөчөлүктөр бар экен да. Анан Лугмаражы менен сүйлөшүп эмне кылгандан сен бизге келип хадисти кыргыз тилинде балдарга бер. Дунгандар жок дегенде пайгамбар хадисини кыргыз тилинде билсин. Эртең булар келечектеги хатиптер болот. Алар элге баян кылганда ушуларды билиш керек деген көз карашты айтты. Аны мен кабыл алдым. 1,5 жыл ошол жерде мен Дунган туугандарга сабак бердим. Кыргызча. Хадистен кыргызча сабак беришип элем. Анан кыргыз тилинде аларга үйрөтүп 1,5 жыл жерде сабак берип иштеп келдим. Кыйын болду Дунгандардын үйрөнүшү кандай экен? Кыргызчаны. Ооба, бир аз кыйынга турду. Себеби мен да орусчаны жакшы билбейм бир жактан. Алар кыргызчаны жакшы түшүнүшпөйт. Кыргызчаны түшүнөт, бирок сүйлөгөнгө келгенде кыйнала берет да. Анан мен хадисти доскага жазып туруп кыргызча котормосуна жазам. Алар жаттайт. Котормосун жаттайт, анан арабча окуйт, анан кыргызча кийин жазганды айтып берет кыргызча. Ошентип отуруп 1,5 жылда бир топ алардын кыргызча түшүнүгү жогорулады да. Машалла. Анан мен Исламский университетте окуп жүргөн кезде ошол сыртка чыгып окуу бир аз кызыктар бар. Эми деле бардык балдар биз деле убагында документтерди жөнөтө берет элек. Эгер кабыл алып калса кетебиз деп окуп жүргөндө. Ошентип отуруп мен да кызыктар болуп, чет мамлекетке бир чыгып, диний маалыматты кененирээк алып келе деген ой менен бизде ушундай бир экзамен болгон Исламский университетте окуп жүргөн кезде Иорданияга неме кылып. Аны экзамен тапшырдык, экзамендерден өттүк. Тилге каршы менин жашым ошол учурда бир топ жогору эле. Анан үстүнө мен семейный элем. Анан семейный кишилерди албайбыз деп мен кабыл албай койдум. Анан бүткөндөн кийин мен тиякты Токмокто иштеп жүргөн кезде туугандардан бирөөсү Иран Ислам Республикасынан окуп келди эле. Айтты, бизде деди бир окуу жай бар. Ал-Мустафа деген университет, ал бүткүл дүйнөлүк окуу жай болуп эсептелет дагы. Ал жерде 4 мазхабтын тең сабактар окутулат. Эгер кызыктар болсоң, ушул жерге окусаң болот деген бир пикирди айтты эле. Анан мага кызык болду. Себеби семейный положение кабыл алабыз, кабыл алыш мүмкүн. Ал жерге да кагаздарыңды жөнөтүп, толтуруп, элчиликтен жөнөтүп кой. Ал жообун айтат деди. Аны элчиликке келип туруп мен арыз жазып, бу документтерди ошол элчиликке тапшырдык. Ирандын Кыргызстандагы элчилигине. Аны жообун айтабыз деди. Мен тиякта сабак берип жүрөм, бирок жооп келбейт да. 1,5 жыл дегенде 1 жылдан өтүп эме келди да. Жооп келди. Быйыл келип окусаң болот деп. Ошол учурда мага бир тандоо болуп калды, бир кыйынчылык жери. Анан мен семейныймин. Ошол учурда мен 3 балам бар эле. 3 балам бар. Анан атам менен чогуу жашачу элек. 2011-жыл тияка кеткен болсом, 2010-жыл экен да. Анан бөлүнүп чыгайык. Инемди үйлөндү да. Бөлүнүп чыгайын деп айылдан бир үй сатып алдык. $7,000 бир үй сатып алдым. Анан $3,500 төлөп, $3,500 кийинки жыл берем деп келишилген эле. Аны мен аддени болуп көчүп өткөнүм 6 ай болгон эле да. Анан 6 ай болгон учурда мага чакыруу кагаз келип калды да. Бир жактан $3,500 карызым бар, бир жактан виза келип турат да, чакыруу визасы. Анан келип мен элчиликке айттым, мен кийинки жыл барсам болобу? Мен бир аз ушундай шарттарым туура келбейт десем, алар айтты, жок, сенин жашың 29 эле экен ошол учурда. 30 жашка чейин кабыл алат, сен кийинки жыл 30га кирип кетесиң, 30 жашка чыгасың, сени окуу жай кабыл албайт деп, барсаң быйыл бар деген шарт коюп койду да.
Аны үйге келип табакал талалах деп атам менен кеңештим. Атам өзү мугалим, сабак алышым атам көп эмне кылчу эле, үндөчү эле. Анан бар эми Кудай буйрганы болот деп айтты. Атам батасын алып туруп, анан мен окууга чыгып кеттим 2011-жыл. Анан 6 ай, 7 ай окудук. Биринчи барган киши тил үйрөнөт экен. 7 китеп бар экен. Ар бир китеп 1 айга туура келет экен да. 7 айда мен фарс тилин үйрөндүм. Анан тилди үйрөнүп бүткөндө уже биз майда кеткен болсом, уже кийинки жыл болуп калды. Январда келдим, тилди бүтүп. Анан жанагы шарт карадым. Атам менен сүйлөштүм, атта кандай шарт десем, шарт жакшы эмес. Biz $3,500 biz tөгүп бере албайбыз го dedi. Андай болсо атам айтып үйдү сатыңыз. Как раз мага жол керек. Бала чакамды алып кетейин. Калганын дек канчалык иштеп турсаңыз, дагы 5 жыл бар. Окуп келсем, Кудай насип кылып дагы бир үй болор деп атам менен кеңештим. Атам анан үйдү сатып туруп бизге акча кылып берди. Келип туруп мен фарсын үйрөнүп, анан семьямды алып кеткенмин. Ал жерге баргандан кийин Ахлы Сүннет вал Жамаат балдар үчүн атайын Журжан деген шаар бар экен. Ошол алар Гурган деп коет, арабчасында Журжан деп коет. Бул Түркмөнстанга чектеш Каспий деңизинин жагында жайгашкан Гурган шаары. Ошол жерге барып мен Иранда илим ала баштадым. Негизи бул шияларга аралаштырбайт. Жок. Ахлы Сүннет вал Жамаат өзүнчө. Сүнниттер. Сүнниттерге атайын ачылган ошол Мустафанын бир филиалы, бирок Гурган деген шаарда жайгашкан да. Ал жерде көбүрөөк ханафилер, ханафилерден келген студенттер көп болгондуктан фик жагынан да, акыйда жагынан да, мисалы матуридилик жана ханафилик көз караш басым жасалчу эле. Африкадан да студенттер келчү эле, Кытайдан барчу эле, башка жактан барат. Малики мазхабын кармагандар, Шафи мазхабын кармагандар азсан деле. Алар деле көбүрөөк ушул ханафилик көз караштан фиктарды окучу эле. Ана ошонтип отуруп мен Иранда ал жерде факультетке бөлүнөт. Өтө факультетте түрү көп экен, мага өтө кызыктар болгон. Мисалы бизде Исламский университетте окудук, ал учурда араб тили жана шарият факультети бир эле багытта окучу элек да. Ал жерге баргандан кийин өтө факультет түрү көп экен, мага өтө кызыктар болуп, мен көбүрөөк өзүм психология кызыкчу эле. Ошол психология тармагында илим алсам деп жүрчү элем. 2 жыл умумий сабактар деп коет, жалпы сабактар кирет. Ага чейин факультет тандабайсыз. Умумий сабактарды окуп бүткөндөн кийин анан сиз факультет тандайсыз. Анан мен ушу психологияны тандап турсам, бир устаз келип, мага бир совет берди. Эгер ушунча жерден келипсиң, психологияны деле жакшы, бирок андан да бир жакшы бир тереңирээк илим бар. Аны үйрөнүп кетсең, башка илимдерди түшүнгүч сага жеңил болот деген бир көз карашты айтты. Ал ошол учурда ислам философиясы деген багыттагы факультет бар экен, ушуну окусаң жакшыраак деди. Анан бир аз караштырдым, мындай карасам жакшы экен. Ошентип отуруп мен ислам философиясы жана тарикат факультетин тандап, ал жерде кийин бакалаврдык деңгээлде илим алдым. Биз 2013 бардык окшойт Иранга. Ошондо силерге жолуктук. Ошондо Кум шаарына келдиңерби? Кумга жакынбы Журжан? Журжан бул 700 километр аралык. Бирок баягы Мустафанын марказы бул немеде, Кум шаарында жайгашкан эле. Ошондуктан кээ бир иш-чаралар, илимий мусабакалар, мисалы, же болбосо бу келген илимий лекциялар кээ бирлери ушул Кум шаарында болчу эле. Анан ушул жерге келип туруп, биз пайдаланып кетчү элек. Андан кийинки эмелер бакалаврдан кийин дагы уланттыңбы? Ооба. Мен ошентип 2011 барып, 2017-жыл бакалаврды бүтүп, андан кийин ортодо каждый бакалаврды бүткөн балдар 6 ай араб тили окушат. Араб тил дегенде бир гана тил эмес, ал жерде котоодо ыкмалары, жалпы араб тилинен эрежелер үйрөтүлүп, ошол экзамен тапшыргандар анан магистратурага өтөт. Мен да ошол жерде бакалаврды бүтүп, баягы 6 айлык араб тилинин эмесин бүтүп, экзамендерди тапшырып, анан магистратурага өттүм. Магистратура өткөндөн кийин ал жерде 1 жыл магистратурада философия багытын илим алдым. Ден соолукка байланыштуу, анан үй бүлөнүн ден соолугуна байланыштуу кайра улантканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан 2018 жыл биз кайттык. Ошондо Кыргызстанга кайтып келдик. Ошондо 7 жыл жүрсүңөр да.
6 жыл 7 жыл алгам. 6 жыл. Балдар мектебе кандай болот экен ал жакта мисалы? Келинчегиң алда окуду уже. Келинчегимде ошол Ал Мустафа университетинин айымдар бөлүмү бар. Ошол айымдар бөлүмүндө илим алды, бакалавр деңгээлинде. Балдар болсо кадимгидей местный элдин балдары мектепке барчу эле. Мектепте фарс тилинде окуду. Бул жака келгенде ана кичине кыйналса керек, биздин кыргыз мектептерге. Бул жерге келгенде бир аз кыйналыштар болду. Мен ошол кыйналыштарды көрүп, баргандан кийин балдарым кыйналып калат деп, себеби бир тууганыбыз айтып келди, бүтүп келген эле деп. Балдары келгенде кыргызчаны билбечү эле да. Ал балдар жашыл мектепке барганы жок эле, бирок келип туруп туугандар менен сүйлөшө албайчу эле. Ошол практика мен башынан өткөн эле балдарыма жүргөн кезде мен чоң балам мисалы 6-класска чейин тиякта окуп да. Мен үйдө жалаң балдар кыргызча сүйлөшүп элем. Мектепте фарсча сүйлөсөңөр да, үйдө кыргызча деп. Ошондон балдар кыргыз тилин унуткан жок. Атайын бул жактан мультфильмдер, кинолор, диск деп койчу, ошо дисклерди алып барчу элек. Үйдө ошол дисктер коюп берчү элем. Кыргызча кино көрчү эле, кыргызча мультик көрчү эле. Ошонун тилине жоготкон жок. Бул жерге келгенде жакшылыгы ушул мектепте кандай жашта 6-класс бүткөн болсо, бул жерге келип шер эле 7-класстын немесине отурду. Азыркы күндөгү ишмердүүлүк кандай? 2018-жыл бияк көчүп келгенден кийин мен 1 жыл биякта магистратураны окуп калдым эле да. Анан бул жерге келип Кыргызстанда ушуну улантып кетейин деп, бул жерде ошол учурда Мустафанын МУК университети менен келишим бар экен да. Келишим бар экен, ошол келишимдин негизинде мен келип түз эле ушул жерде магистратура окуп кеткенге мүмкүнчүлүк бар экен. Машалла. Анан мен келдим, МУКка келип окуп тапшырдым дагы. Бирок булар бир шарт койду, 1 жылдык окуганды биз эсепке албайбыз. Бирок 2 жыл окушуң керек деп. Анан 2018-жыл мен МУКка барып документтер тапшырып, ошол жерде магистратураны философия багытында МУКта бүттүм. Анан ошол эле жылдары 2018-жылы бул жерге көчүп келгенде, кайтып келгенден кийин 1-2 жерден чакыруулар болду. Чакыруулардын бирөөсү Мамбет Асан Ибраев фамилиясы, ошол устаз мурда бизге сабак берген Исламский университетте. Анан мен курсташ балдарым мен сүйлөшүп турчу элек дайым. Анан сен кандай факультетте окудуң деп, мен ислам философиясы жана тарикат факультетин окудум деп. Атайын мен тандаган себеби бизде Кыргызстанда ушундай факультет жок эле да. Ана атайын бардык ошол бир жок илимди үйрөнөйүк, чтобы эртең кайтып келгенден кийин тарикат деген ошо суфизм жолунда. Суфизм боюнча. Эртең келгенден кийин жок дегенде элибизге бир пайдасы тийип калат деген ойдо ошол факультет тандадык. Себеби биздин Кыргызстанда өзүңүз билесиз, фикх багытындагы алымдар өтө көп. Усул багытында, акыйда багытында илим алгандар көп. Анан бул тармак бирок бош деп мен атайын ошол анан Иранда да бир башка окуу жайларда жок өзгөчөлүк, ушул философиялар катуу окшот экен да. Маани беришет экен мындай айтканда. Анан ошентип мен кайтып келгенден кийин ошол Мамбет Асан Ибраев балдар айткан, ошол ислам философиясын окуп келиптир десе, ал киши кызыктар болуп мени чакырды бир күн. Келди дагы Бишкекте жолуктук. Айтты, бизде бир иш бар, бирок Нарында деди. Нарынга барыш керек. Нарында имамдарга сабак бериш керек деди. Мен бүт Ал казы да ошол убакта. Нарында имамдар чогултуп берем. Сен ошол имамдарга сабак берген деп. Мен жаңы 7 жыл атамдардан алыс болуп, үйдөн алыс болуп жүргөндө устазга айттым, 1 жыл киришинче уруксат берсеңиз, эми келдим, бир аз жайгашып, бир аз ата-энемдин жанында болоюн, бир аз кызматын кылайын, кийинки жылы барай десем, жок, бизге азыр керек деп шарт койдум да. Анан бир аз ойлонуп келейин деп мен кеттим кийин. Ошол жерде бир чечимге келе албадык. Азыр барсаң биз даярбыз деди. Кийин бул жерде Расул Акрам Ислам институтунда өзүмдүн бир досубуз Иметов Садырдин. Ал киши ректор болуп иштеп келчү эле. Анан Молда Сабыр Дамыла ал учурда көз тирүү, Алла рахмат кылсын. Дамыланын алдына келип бир сүйлөшүңүз, эгер кабыл алса, биздин институтта иштесеңиз болот деп ал киши эме кылды. Анан Дамыланын алдына келип сүйлөшүп, Дамыла беседа кылып, менден илимдер жөнүндө сурап, кандай илим алгандарын сурап, көз караштарын сурап не кылгандан кийин мага ушул өзүнүн окуу жайындан Расул Акрам Ислам институтунда сабак бергенге уруксат берди. Анан 2018-жыл эле шир эле келип мен ошол Нарынга барбадым, бирок Бишкекте калып ошол окуу жайда мугалим болуп
Исламский университеттин диплому менен иштей баштадым. Анан тияктан да бакалаврды бүтү деп диплом берди. Кийин магистратураны мен МУКта уланттым. 2 жыл окуп ал жерде 2020-жылы бүттүм. Магистратураны, анын дипломун алдым. Анан кийин атам айттым, артымда турган тоо мугалим киши, дагы окусаң да болот. Мүмкүнчүлүк болсо окугун деп, мен докторантурага тапшырдым кийин. Анан 2020-2023 жылдары мен ошол жерде докторантураны окуп бүттүм. Бүгүнкү күндө ушул рисала калган жазып, ошону бүтсөк буюрса докторантуранын дипломун алабыз. 2018 жылдан бери мен азыр ушул Расул Акрам Ислам институтунда мугалим катары эмгектенип келем. Молла Сабыр дамлар негиздеген Ислам институту Расул Акрам. Кайсы предмет боюнча? Көбүрөөк мен ушул мантыктан сабак берем ал жерде студенттерге. Анан бүгүнкү күндө каваид болгон сабактар бар. Мусталахул хадис, улмул Кур'ан. Ушул предметтерден сабак берем. Канда бизде ушул ар бир келген биздин коногубуз жаштарга бир насаатын айтат. Анда сен дагы ушул жаштарга бир насаат айтып койсоң. Ушул эфирден пайдаланып, эгер мен мугалим катары жаштарга айта турган сөзүм Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам талабул илми фаризатун аля кулли муслимин ва муслиматин деп айткан. Бул хадистин мааниси ар бир эркек жана аял илим алууга илим алыштык парз. Ошондуктан бүгүнкү күндө жаштар илим дегенде бул жерде пайгамбарыбыз светтик же диний илимди бөлгөн жери жок. Кайсы бир илимди алып туруп, эгер ошол илим биздин коомчулугубузга зарыл боло турган болсо, ошол тармакта илим алып туруп, алган илимдин негизинде элге ошол туура багыт берип, ошол илимдин зарылчылыгын түшүндүрүп бере турган болсо, анда бул баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине амал кылган болуп эсептелинет. Албетте бул жерде фарз айын жана фарз кифая деген сөз бар. Алгач могу жаштар бүгүнкү күндө мамлекетибиз ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип атат диний тармакта илим алганга. Ошондуктан фарзы айын болгон, мындай айтканда ар бир мусулмандын баласы билиши керек болгон илимдерди алыштык. Ар бир жашка, ал эркек болсун, ал аял болсун айырмасы жок. Бул билишке тийиш мусулмандын баласы болгондон кийин ушул жаштарга айтат элем, бүгүнкү күндө ошондой илим алууга мүмкүнчүлүк бар. Диний окуу жайлардан келип илим алса болот, же курстар ачылган, курстар аркылуу кыска убакытта үйрөнүп алса болот, же болбосо жок дегенде социалдык тармактардан да ошол устаздардын баяндарына туура үйрөнүп, кээ бир маалыматтарды алса болот. Анан мүмкүнчүлүк болсо, анан бул 5 жылдык, баягы 10 жылдык илим алуу фарзы кифая болуп эсептелет. Анан ал тармакта илим алса, себеби илим бул нур. Бир алым киши айткан экен, бүгүнкү күндө диний тармакта илим алып аткан балдар, улар Аллах Тааланын калын, айткан сөзүнү изилдеп туруп, ошол акыйкатка жетип атат. Светтик тармакта илим алып аткандар болсо, улар Аллах Тааланын афал деп коет, фел жаратылышын көрүп, ошо тармакта изилденип отуруп, Аллахтын кудуретине, Аллахтын хакимдигине жетип олтурат деген сөз бар экен. Ошондуктан колдон келишинче элибиздин биримдиги үчүн, элибизге зарыл болгон илимди алып, элге жеткиренге аракет кылганга үндөп кетет элем жаштарды. Allah razı olsun zar. Biz ошол ар бир эфирдин акырында бир хикая айтып көнгөнбүз. Ошол хикаяны ойлонуп коелу. Мен азыр бүгүнкү хикаябыз жалган менен чындыктын жолугушуусу дейт. Жалган менен калп, чындык экөөсү жүр сейилдеп келели деп көчөгө чыгыптыр дейт. Анан ошентип бактарды аралап барып, анан бир кудукту көрүп калыптыр дагы ошол жерде отуруп, асманда аба ушунчалык сонун экен деп жалган айтыптыр. Чындыгы сонун экен деп бүт айланып карап тура, жакшы деп анан отуруп жалган кудукту көрүп калыптыр да, колун салып көрүп, суу жылуу экен десе, чындыктан салып көрүп, жылуу экен да, түшпөйлү анда дептир. Анан кийин жалган айтыптыр, макул, анан экөөсү түшүптүр. Кудукка түшкөн экен, ошол убактан пайдаланып, жалган чыгыптыр дагы, чындыктын кийимин кийип туруп качып жөнөптүр баягы жердечи. Чындык бай артынан кууп жөнөсө бай жылаңаш да. Элдер бардыгы жүзүн бурат экен го, бай чындыктанчы. Жүзүн бурат экен, ошондон уялганынан кайра келип туруп кудукка түшүп алып дейт. Ошол күндөн бери дейт, кудуктан чыга элек дейт. Жалган болсо чындыктын кийимин кийип алып туруп дүйнөнү кезип жүрөт дейт. Ошо мен ишендирем. Эми чындык баш кайра ошо кудукка түшкөндө
жалган чындыктын кийимин кийип алып, ошо элдер мени кабыл алсын деп дүйнөдөгү кезип жүрөт. Ошол эле убакта элдер чындыкты кабыл албайт экен да, анткени ал жылаңач да. Баягы жерде. Ошол окуяны мен силерге айтмакчымын туугандар. Демек кайсыл жерде болбосун, биз чындык менен болгонго аракет кылалы. Анда зар бир дуа кыл. Бисмилlah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya rahman rahim.